кабыл алып турган мезгили. Эми командалар сезондун алгачкы ойуну, андыктан бул беттеш кандай ыргакта кошулот? Атлет командасы өткөн сезондун алкагында оюнчуларды өз катарына сактап кала алды. Бул жылдын алкагында эми болуп көрбөгөндө. Алгачкы көз ирмем командалар ошентип Атлет командасы топтон оюнга кошту. Курамдарга токтоло турган болсок, анда дал ошол коргоочунун артын көздөй ыргыткан өтө бир ишенимдүү кабыл алды. Сокку жолдого жетишеби дегенбиз. Жыйынтыгы 7-нчи номурдагы оюнчулардын тирешинде токтотуп алды. Жыйынтыгы сокку жолдого мүмкүнчүлүк анчейин жаралбайт. Эми гана мүмкүнчүлүк келди. Сокку ой, дарбаза тирегишине тийип кайтты. Дагы менимче жаңылышпасам Сыймык Каныбеков кайсыл бир деңгээлде колу топко тийгенин көрдүң. Көзөмөлгө аларын байкай. Сол канатка мыкты чыгарып берүү, бирок дал ошол жерден калыс желеген желбирет олтурат. Өзүңүздөр көргөндөй алдыдан оюнга бир топ мыкты дагы кирип барууну Майрамбековдун азыр узаткан пасы дарегине жеткен жок. Кайрадан Атлет сол канат менен бул ирет Рашид Мамматовдун дарбазасына түз эле сокку жолдонду. Дагы дал ошол жерден Рашид Мамматовдун дарбазасына жолдонгон. Соккуучулардын бутунан тагырага команданын капитаны Амангелди Кыялбек уулунун бутунан чыккан топ Рашид Мамматов биринчи ыргак менен секирди, экинчи секириги менен мына топту өз колуна алгандан кийин азыр топ дарегин тапкан жок. Дагы коргоочунун жаңылышуусу Искендер Улан уулу өтө ылдам кирип барды. Топту дагы өзүнөн бир топ алдыга калтырып алган Рашид Мамматов. Борбордук бөлүктөн сокку бар, дарбаза тирегичинин жанынан дагы топ дал ошентип топ көтөрүлдү. Өтө мыкты келген, бирок дарбазага баш менен жолдогон Динмухамед Иргебаев. Ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, Кайынды шаарындагы Борбордук стадионго кайтып келип Билал Абдуманов жүрөт. Ошондо сол коргоочусу чыгып кеткен. Биринчи таймдын алкагында азыр ой сокку жана ошентип өзүңүздөр көргөндөй күнгө көзүм чалышып кетти деген пикирди топту алды. Оң канатка Темирлан Тиленчиевдин чыгаруусу, дарбазага кубаттуу соккуну Мухаммад Вализода Юсуфи жолдоду. Мухаммад Вализода Юсуфинин соккусунан жыйынтык чыкпаганын дагы топ менен көбүрөөк сокку жолдоо керек дегиче мына Искендер топту артка өнөктөшүнө жакын калтырып берүү. Ал эми дал ушул жерден дагы бир сокку орун алды. Дагы бул ирет эми Кайрат Жусупбаевден орун алган сокку Рашид Мамматовдун дарбазасынан дагы оң канаттан Нурданды оюнга кошту. Нурдан топ менен мыкты мүмкүнчүлүк жана кандай керемет сейв. Сыймык Каныбеков Ильяс Турдуевдин кубаттуу соккусун жокко чыгаргандан кийин мыкты бир ырган көрсөтүү. Гол ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, дал ошентип Темирлан Тиленчиев алыска аралыктан жолдогон соккусу менен бул беттештеги алгачкы гол жаратып олтурат жана Кайынды командасынын 2026 жылдагы сезондагы алгачкы голунун автору Темирлан Тиленчиев. Өзүңүздөр көргөндөй тажрыйбалуу чабуулчу мына ыңгайлуу учурду күтөт. Дагы сөзсүз түрдө мына ушундай кубаттуу сокку менен атаандашын бардык көз ирмемде жазалап коюуга даяр. Өзүңүздөр байкагандай өтө бир мыкты алыска аралык орго турганын дагы байкап көрдүңүздөр. Азыр абадагы топ андан ары Саламат жер аркылуу алыскы бурчка кубаттуу соккуну жолдоду. Саламат Өмүркулов эми болушунча тамай алдыга озун чыгарып берүү. Ал эми Атай Рыскелдиев беттештин соңу тууралуу ышкырыгын жаңыртты. Өзүңүздөр көргөндөй кошумча жүргөн убактардын баардыгы артта калды. Кайынды командасы бул сезондо эми өткөн сезондун ошол мыкты командалардын бир катары жеңишти да камсап кете алды. Атлет үчүн биринчи лигада оюн өткөрүү дебюттук беттеши 1-0 эсеби жеңилүү менен баштады. Команда татыктуу түрдө 90 мүнөттөн ашыгыраак убакытта өзүнүн